Бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамзат тарыхы үчүн бүтүндөй цивилизациялар ар кандай себептер менен жок болуп турган. Анын арасында согуш жана эпидемиялар, аба ырайынын өзгөрүшү жана ошондой эле ар кандай жаратылыш кубулуштары, жанар тоонун атылышы жана башка көптөгөн себептер болгон. Бирок ошентсе дагы көптөгөн учурларда бүтүндөй бир элдин жоголуп кетүүсүнүн себептери табышмак бойдон калууда. Бүгүнкү чыгарылышта биз байыркы цивилизациядагы өнүккөн элдердин табышмактуу түрдө белгисиз жоголуп кетүүсү жөнүндө токтолуп өтөбүз. Майя бул табышмактуу түрдө жоголуп кеткен цивилизациялардын эң эле кеңири классикалык үлгүсү болуп эсептелет. Борбордук Американын чытырман токойлору бир замат ичинде кызыктуу эстеликтерди, ээн шаарларды жана көчө жолдорун аралап каптап кеткендей сезилет. Мурдатан улуу бир элдин тукумдары азыркы учурга чейин деле ар кайсы кичи кыштактарда жайгашып жашап келишет. Ал гана эмес, байыркы майянын тили жана салттары жергиликтүү элде эмдигиче сакталып келет. Майя цивилизациянын өнүгүүсү өзүнүн туу чокусуна азыркы замандын алгачкы 1000 жылдыгына туш келет. Ошол учурда зор жана баалуу архитектуралык курулуштар жана кеңири айыл чарба жерлери Юкатан жарымы аралынын айрым бөлүктөрүн каптап турган. Азыркы маалда ал жерлер Мексикадан тартып Гватемалага чейин созулуп келген. Негизи майя цивилизациянын табышмактуу жоголушу божомол менен биздин замандын 900 жылдарына башталган деп эсептелет. Ал тууралуу бир нече далилденген божомолдор бар. Алардын арасында Юкатанда аба ырайдын тез начарлашы жалпы ачарчылыкка алып келген деген теория бар. Тынымсыз ички чабуулдар жана согуштар майя цивилизациясынын борборлорун кароосуз калтыргандыгына себепкер деп дагы айтылып келет. Инд жана Харап цивилизациялары Шумер жана байыркы Мысыр катарында адамзаттын эң эле байыркы цивилизацияларынын бири болуп эсептелет. Алардын арасынан эң эле кеңири аянттагы жерлерге ээ болуп келген. Бирок чындыгында бул цивилизация тууралуу маалымат өтө эле аз. Инд травиттери монументалдуу курулуштарды тургузушуп, коло менен иштешип, маданиятты кыйла өнүктүрүп келишкен. Бай түшүмдүү жерлер, жогору нымдуулук жана ошондой эле Инд борборунун маданият байлыктары дыйканчылык өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Инд цивилизациянын табышмактуу түрдө жоюлуп кетиши биздин заманга чейин 18-17 кылымга таандык. Ушул маалда Инд борборунун көпчүлүк калкы түштүк-чыгыш тарапты көздөй көчүп өтсө, өздөрүнүн түпкү тамырынан келген жетишкендиктерин жоготуп коюшат. Алигиче окумуштуулар мынчалык массалык качууга эмне түрткү болгонуна жооп бере алышпайт. Болжол менен анын себептеринин бири аба ырайынын тез арада өзгөрүп кетиши дагы белгиленип өтөт. Башка божомол боюнча цивилизация тургундарына кыйратуучу сокку менен Ари уруусунун жортулуу эсептелет. Пасха аралынын тургундары дагы бир дайынсыз жоголуп кеткен классикалык цивилизациялардын катарына кирет. Алар деңиз жээгинде тизилип турган атактуу адам башынын алп статуялары менен дүйнөгө таанымал. Алар кылымдар бою жерине байыркы эстеликтерди тургузушуп, андан тышкары бир аралдан экинчи аралга жүздөгөн чакырым аралыкта деңиз аркылуу көчүп турушкан. Анын үстүнө өркүндө өнүгүп кеткен полинезиялык цивилизация кандай себептерден жок болуп кеткенине табышмак бойдон калууда. Сунушталган гипотезалардын бири боюнча Пасха аралынын жашоочулары рапануйлуктар абдан эле өнүккөн жана билими жогору келишкен. Бирок ага карабастан алардын ыкмалары рационалдуу эмес болгон жана көптөгөн чыгымдарга учуратар келген. 7 жана 12 кылымдар аралыгында Пасха аралында жайгашкан маалында алар ошол жердеги бардык өскөн бак-дарактарды кыйып чыгышып, айыл чарба ресурстарын сарп кылышкан деген божомолдор айтылып келет. Акыры арал ээн талаага айлана баштаганда алар жаңы жерлерди издеп көчүп жөнөшкөн. Чатал Хүйүктү дүйнөдөгү эң эле байыркы шаар деп атап келишет. Ал ири дыйканчылык цивилизациянын бир катарына кошулуп, 9000-7000 жыл мурун азыркы Туркиянын борбордук бөлүгү жайгашкан жерде өнүгүп гүлдөп келген. Чатал Хүйүк кадимки шаарлардан айырмаланып, өзүнүн шумдуктуу түзүлүшү менен өзгөчөлөнүп турган. Анын ордуна жашоочулар арынын уюгу сыяктуу үйлөрдү биринин үстүнө бирин тургузушуп, эшиктерин тамдын үстүнө орнотушкан. Сырткары жакта дыйкандар көптөгөн ар түрдүү мөмө жемиш жана жашылча өсүмдүктөргө чейин айдап келишкен. Үйдүн оозуна буканын баш сөөгүн илип коюшкан. Үйдүн бөлмөсүнүн астындагы жерге маркум урпактардын сөөктөрүн көмүшкөн.
цивилизация негизи темир кылымдын башталышында алгачкы кол жазма пайда болгонго чейин жашап келген. Ошентсе деле ал абдан өнүгүп келген коом экенине нечен далилдер сакталган. Археологдор көптөгөн чеберчилик буюмдарын жана башка ар кандай сыйынуу куралдарын табышкан. Жатал Хүйүк шаары болжол менен коло дооруна чейин жашап келген. Шаардын тургундары эмне үчүн кетип калышканы алгиче белгисиз бойдон. Европалыктар Түндүк Америкага көчө элек кезинде көптөгөн жылдар мурун эле байыркы Кахоки цивилизациясынын жашоочулары Миссисипиликтер кеңири жана абдан өнүккөн шаар тургузушкан. Ал шаарды зор топурак пирамидалары, көрүстөндөр, жылдыздарды байкоо үчүн Стоунхендж сымал жыгачтардан жасалган зор текчелер курчап турушкан. Цивилизация жетишүүнүн туу чокусуна азыркы замандын 6-14 кылымдарына туш келген. Шаардын кеңдиги 15 чарчы километрга чейин жетип, көрүстөндөр менен курчалган заңгыраган чоң борбордук аянты болгон. Кахокия тургундары ошондогу заманга ылайык укмуштай көп келишкен. Шаардын эле ичинде 40 миңден ашык тургун болгон. Алардын айрымы уста чеберчилер, сүрөтчүлөр, археологдор жана дыйкандар болушкан. Жана ошондой эле көптөгөн асыл таштардан чегилген коло жезден кол өнөрчүлүк буюмдарды жасап турушкан. Негизи тургундар эмне үчүн укмуштуудай шаардан көчүп кетишкендиги толугу менен түшүнүктүү эмес. Кээ бир тарыхый илимпоздордун айтуусуна караганда, шаар ичинде ар кандай оору ачарчылыктар башталган. Акыры ошол себептерден элдер башка жерлерди издеп жөнөшкөн. Миной цивилизациясы жер жүзүнөн мурда бар экендиги 20-кылымдын башына чейин белгисиз болуп келген. Ошондон тартып укмуштай цивилизациянын калдыктары көптөгөн казындылар жана артефакттар түрүндө табыла баштаган. Көрсө ал 7000 жылдай аралыкта өмүр сүрүп келип, өнүгүүнүн туу чокусуна божомол менен биздин заманга чейин 16-кылымда жеткен экен. Археология табандыларына ишенсек, маданияттын жана цивилизациянын борбору болгон хан сарайлар жана кургандар жылдар өткөн сайын улам көркөмдөп жана татаалдап жасалып турган. Мисалга алсак, эң эле атактуулары Кнос хан сарайлары жана ошондой эле уламыштан тараган Минос падышасынын атактуу лабиринти. Азыркы учурда бул жер эң эле ири археологиялык борбор катары эсептелет. Кызыктуусу, алгачкы минойлуктар алгиче чечмелене элек пиктограммадагы тилде сүйлөшүп келишкен. Окумуштуулардын ою боюнча, көпчүлүк минойлуктар Фира аралында жайгашкан Санторини жанар тоонун атылганынан каза табышкан. Дагы бир божомол боюнча, эгерде жанар тоо бардык жер жемиштерди жана өсүмдүктөрдү кыйратып салбаганда, минойлуктар балким жашоосун ошол жерде улантышып ачарчылыкка кабылышпайт беле. Минойлуктардын цивилизациясы дүйнөдөгү жок болгон цивилизациялардын арасынан эң эле ири жана өнүккөндөрдүн бири болуп эсептелет. Набатеялыктар Иорданиянын бир бөлүгүн, Ханаан жана Аравия жерлерин биздин заманга чейин 6-кылымда ээлеп турушкан. Баарынан мурда алар Набатея падышалыгынын борбору Петра шаарынын негиздөөчү катары таанымал. Петра тегерети аска зоолор курчаган өрөөндө жайгашкан шундуктуу бир шаар. Анын борборунда Эл Хазне аттуу кереметтүү күмбөз сарай жайгашкан. Дагы бир башкача аты фараондун кенч казынасы. Байыркы грек стилинде кооздолгон, чоңдугу менен таң калтырган курулуш аска таштын боорунда толугу менен чегилип жасалган. Анын тургундары өздөрүнүн байлыгын татаал бир соода жол тармагы аркылуу топтоп алышкан. Петра соода жолунун кесиришинде жайгашкандыктан набатеялыктардын маданиятына башка цивилизациялар аябагандай чоң таасир берип турган. Алардын арасында байыркы Рим жана гректердин маданияты дагы аралашып турган. Башка цивилизацияларга караганда набатеялыктардын кулдары болгон эмес. Коомдогу ар бир мүчө жалпы тиричиликке өзүнүн чоң салымын кошуп турган. Бирок ошого карабастан, алар эмне себептен жок болуп кетишкен деген суроо пайда болбой койбойт. 4 кылым арасында набатеялыктар акырындык менен Петрадан көчүп жөнөй башташкан. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, алардын кете башташы жакшы уюштурулуп, шашылбастан иш жүзүнө ашкандыктан, аларды балким башка бир цивилизация басымдык кылып тургандыр. Эң эле чындыкка жакындыраак божомолдор арасында соода жолу Петра шаарынын түндүк багытты көздөй кыйла жылып кеткени эсептелет. Ошол себептен соода менен гана жашап келген тургундар аргасынан башка турак жайды издеп жөнөшкөн. Уникалдуу алмектер эли
алгачкы борбордук америкалык коомчулуктардын катарына кирет. Алар азыркы Мексиканын борборунун түндүк бөлүгүндөгү ойдуң чытырман токойлордо жашап келишкен. Алмектердин алгачкы табылган белгилери биздин заманга чейин 1400-жылга чейин таандык болуп эсептелет. Алар абдан чеберчи келишип, кол өнөрчү жана куруучу уста болушкан. Казуу иштерин жүргүзгөн учурларда жерден салтанаттуу жайлар, заңгыраган конустук пирамидалар, таштан чегилген монументтер жана башка имараттар табылган. Алардын арасынан эң эле атактуусу таштан жасалган абдан чоң адамдын баш сөлөкөтү табылган. Бирок эмнеге алмектердин цивилизациясы күчтүү жана өнүккөндүгүнө карабастан жок болуп кеткени эмдигиче табышмак бойдон. Бир заматтын ичинде белгисиз бир шарттар менен алар жерге жидип кеткенде эле тез дайынсыз жок болушканы маалым. Болжол менен биздин заманга чейин 400-жыл мурда алмектер жайгашкан жердин чыгыш тарабындагы тургундар көчүп кетишет. Негизи божомол боюнча көчүп кетишкенинин себеби катары аба ырайынын тез өзгөрүшү сунушталат. Дагы башка версиялардын бири катары алмектерге болгон баскынчылык дагы эсептелет. Бирок аларды ким жана качан басып алгандыгы аныкталган эмес. Азыркы Кытайдын батыш жагындагы Такламакан чөлүндө жайгашкан байыркы Ния шаарынын калдыктары 1600-жыл мурун абдан өнүккөн шаарга таандык болгон. Ошол учурда улуу жибек жолу ал шаар аркылуу өткөн. Акыркы 2 кылым ичинде археологдор сансыздаган кенч байлыктардын казындыларын кум каптап кеткен байыркы шаардан улам таап чыгып турушкан. Андан тышкары окумушта шаар ичинде көптөгөн жыгачтан жасалган үйлөр жана ибадатканалар аныкталып чыккан. Ния шаары негизинен Кытайды борбордук Азия, Африка жана Европа менен байланыштырып турган улуу жибек жолунун жоготулган бир тарыхый байлыгы десек жаңылышпайбыз. Көптөгөн улуу инсандар жана алардын ичинен бай соодагерлер, даватчылар жана аалымдар жибек жолу менен сапар улап келишкен. Алар өткөн жерлерге өздөрүнүн ой-пикирлери жана тажрыйбасы менен бөлүшүп, маданияттын татаал өнүгүүсүнө чоң салымдарын кошуп келишкен. Кайсы себептерден бул укмуштай өзгөчөлөнгөн шаардан элдер көчүп кеткендиги эмдигиче толугу менен аныктала элек. Бардык жагын эске алсак, акыры барып жибек жолу өзүнүн маанисин жоготуп койгондугу себеп болушу мүмкүн. Соодагерлер бара-бара деңиз жолдоруна көбүрөөк көңүл бура башташат. Ошол себептерден Ния шаары акырындык менен чыгымга учурай баштайт. Азыр шаардын калдыктарын археологдор кылдаттык менен изилдеп жатышат. Шумерлер цивилизациясы адамзаттын эң эле байыркы жана табышмактуу цивилизациялардын бири десек болот. Шумер аккаддык цивилизациянын катарындагы шумерлер байыркы Месопотамиянын түштүк тарабында, азыркы Иракта жайгашып, биздин заманга чейин 4-3 кылымдарда өнүгүп келген. Шумерлер цивилизациясы эң эле байыркы болгондон кийин аны адамзат цивилизациясынын төрү же бешиги деп да коюшат. Ошондой эле адамзат тарыхында дагы эң эле маанилүү ролду ойноп келген. Шумерлерге таандык болуп адамзаттын көптөгөн ойлоп табуулары эсептелет. Алардын ичинен эң эле маанилүүлөрү бул алгачкы дөңгөлөк, кол жазма, базалык илимий, социалдык, укуктук жана саясий билимдердин тарыхый өздөштүрүүлөрү кирет. Андан тышкары биздин убакта колдонуп келген көптөгөн математикалык жана геометриялык бирдиктер, календар жана убакыт өлчөмдөрү, астрономиялык эсептөөлөр, укук коргоо мыйзамдары жана башка ачылыштар таандык. 19-кылымдын аягында археологиялык казуулардан кийин шумерлердин шаарларында көптөгөн казындылар табыла башташат. Ал казуулардан өнүккөн цивилизациянын бир топ далилдери белгиленет. Көптөгөн кооз архитектуралык имараттардын арасынан алгачкы мектептер, ибадатканалар, илимий жана диний мекемелер аныкталат. Андан тышкары табындылар арасынан ар кандай жазуулар, сүрөттөр, имараттардын жана шаарлардын түзүлүштөрү, баалуу кагаздар жана башка маанилүү тарыхый кол жазмалар эмдигиче талкууга алынып келинет. Шумерлердин Месопотамиясы шаарлар жана мамлекеттер коому катары түзүлүп, үзгүлтүксүз өз ара салгылашууларга учурап турган. Убагында эң эле күчтүү жана өнүккөн мамлекет катары эсептелсе дагы, негизделгенден соң 200 жыл ичинде эле чачырап кетет. Анын борбору Аккад болсо, такыр эле дайынсыз жоголуп кетет. Чачырап кетүүнүн себептери көптөгөн жылдар бою окумуштуулардын талаш-тартыштарын туудуруп келген. Айрымы шумерлердин бийлигине каршы чыккан көптөгөн көтөрүлүштөрдүн айынан болгон десе,
башкалары тышкары жактан көчмөн баскынчылардын чабуулдарынан жок болгон дешет. Бирок жакын арада эле кээ бир илимпоздор, аны менен бирге климатологдор шумерлер цивилизациясынын жок болушуна аба ырайынын тиешеси бар деген божомол келтиришти. Коңшу жайгашкан Сирияда көптөгөн казындылардын натыйжасында божомол менен биздин заманга чейин 2200 мурун жакынкы чыгышта катуу кургакчылык өтүп, тегерек четтеги эң эле ири шаарларды жок кылып кеткен деп аныкташкан. Кантсе дагы көптөгөн адамзат цивилизациялары кылымдары бою өнүгүүсүнүн бир туу чокусуна жетип, кайра эле тез ара ичинде жок болуп, дайынсыз кыйрап кетип турганы белгилүү. Алардын көпчүлүгүнүн билиминин жогорку деңгээли бизди таң калтырып, өнүгүүсү бир кыйла алдыга жылса дагы, кайра эле белгисиз шарттар менен тез эле арада цивилизациясынын кыйрап кетиши табышмак бойдон кала берет. Кандай болбосун, ар бир цивилизациянын өзүнүн бир акыркы маалы бар сыяктуудай сезилет. Адамзат канчалык өнүксө дагы, бир убакта эле жок болуп кетүүгө кепилдик жок экени анык бойдон. I be